Акчолтой, привет! Ар жактан келет, Оштон келет, Таластан келет, жалгыз Кыргызстанда бир зоопарк экен депчи, эми ушуну тигинтип койсоңор жаныбарларыңар жакшы экен, питон экен дейт. Анан просто муна да оңдош керек болуп атат да, кичине инструкциялар, валерлердин баарын жаңыртыш керек деп. Мына моулардын баары Союз убагында турган эмелер көрүп атасыңар, баарын теңчи. Биз ошо сурап эле атабыз, жаздык, мэрияга жазсак, жакында биз жазып киргиздик, эми 15 000 берип койду бизгечи. 15 000 это жакшыбы эми бул? 15 сом. 15 000 сом. Жолдорда, жолдорда карачы мына. Биз басалып мында өйдө карап басып барат деле жыгылат кишичи. Ушу самый главный жолду жазап берсе, анан валерлерге материал берип эметсе, өзүбүз эле жазап алат элек, акча бөлүштүрүп койсо деп атабыз да. Элдер деле айтат, кичине жериңерди оңдоп койбойсоңар, Кыргызстан боюнча бир зоопарк экен, эмне местный власть жардам бербейби силерге? При нужном содержании требуется около 10 миллионов в год. В принципе, для страны это небольшая сумма, да? То есть, если они в этом отношении помогли бы, мы могли там на что-то другое искать спонсоров. Эми кээ бирөө кирет да, биз эчтеке көрө албай калдык дейт. Баягы күндүн аябай тийип турган кезинде бир келишет, арстаныңа кыймылдабайт го, тургузуп койгулачы, биз 100 сом төлөбөдүкпү дейт. Эми бул биз бул зоопаркта цирк эмес да, биз ичине киргизип тур эл келатат дегендейчи. Туруп депчи. Ал деген жаныбар да бул. Баклажкаларды ыргытышат, мороженыйны ыргытат, монтип конфеттердин немелерин ыргытышат, конфет беришет. Конфет бергенге бияка не положено деп жазылып турат, аны деле окушпай эмне болсо ошонун баарын ыргытышат. Сар колунда салышат. Анан биз ким күнөөлүү, биз күнөөлүү колун салып иштетип алсачы. Объединяются усилия государства, бизнес-сектора, гражданского общества. А у нас, получается, все легло на наши плечи. Это является визитной карточкой, да, нашей страны, и он находится в Караколе. То есть, наоборот, власти должны были задуматься и, наоборот, стараться помогать.